Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу маселе бул Талас, Көпүрө базар, Каракол, башкача айтканда Ашутөр, Сосновка, Бишкек автожолун куруу боюнча комитеттин чечиминин аткарылышы жөнүндө. Демилгечи биздин комитет, баяндамачы Текебаев Тилек Кыдырмаевич, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри. Бул маселе боюнча Талас областына болгон көчмө жыйында болгондо шайлоочулар менен жолугушууда көтөрүлгөн. Комитеттин 2022 жылдын 25 январында чечимине киргизилип, тапшырмалар берилген. Андан сырткары биздин кесиптешибиз депутат Чойбеков, Бактыбек Каныбекович дагы муну ар дайым көтөрүп келет. Өзү дагы баягы ат менен жөө ошол ашууга чейин өзү барып дагы бир топ изилдеп да келген. Мына ушул жумуш боюнча эмнелер аткарылды? Азыр транспорт министрлиги маалымат берсеңиздер, андан ары суроо жооп өтөбүз. Анда сөз Тилек Кыдырмаевич сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу Мирали Жанышбекович, урматтуу депутаттар. Талас, Көпүрө базар, Каракол, Ашуу, Төрү, Сосновка, Бишкек автожол боюнча Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз жол транспорт долбоор изилдөө аткы институту мамлекеттик ишканасынын тарабынан картографиялык материалдар менен каралып чыккан. Талас областынын Каракол айылында Кара-Балта шаарынын унаа жолунун альтернатива катары Бишкек-Талас жолунун Бишкек-Ош унаа жолунун 113 чакырымынан Талды-Булак айылына чейин варианты карап чыккан жана узундугу болжол менен 90 чакырым түзөт. Бул вариант татаал жер түзүлүшүнө өтүп, кыш мезгилинде кар көчкүчүсү көп болгондуктан жана бийиктиги 3800 метр түзгөн ашуу аркылуу өткөндүктөн 3,5-тен 4 чейин километр тоннель жана галерея куруу талап кылынат. Азыркы учурда жолдун болжолу баасы $130 миллион түзөт. Ал эми туннелдин курулушуна болжолду баасы $150 миллион түзөт. Жалпы болжолду баасы $280 миллион талап кылынат. Бүгүнкү күнгө каралып жаткан жолдун нугу татаал жерде жайгашкандыктан кооптуу болуп турат. Кар көчкү, сел, жер көчкү. Июль айынан башында жеринен барып таанышып келинет жана кошумча токтоолор анализдер жүргүзүлөт. Жогорулардагы негизинде кошумча анализдер жүргүзүлгөндөн кийин экономикалык негиздемеге ылайык пайдасыз деп табылса, долбоор ишке ашырылбайт. Ал эми негиздемеге оң таянак чыкты болсо, бул долбоор өнүктүрүү планына киргизилет. Бизде ушу маалыматыбыз ушундай. Кошумча маалымат Бактыбек Каныбекович, өзүңүз дагы кошумчалап койсоңуз. Рахмат, Мурали Жанышбекович. Сиз жана жогоруда айтып кеттиңиз, ушул былтыр комитеттин жыйыны көчмө жыйын болгондо ошол жердеги эл менен, жергиликтүү эл менен дагы сүйлөшүп, ушул жолдун бүгүнкү күндүн талабы экенин баарыңыздар өзүңүздөр көрүп уккансыздар. Тилек Кыдырмаевичка да ошондо комитеттин чечимин чыгарып тапшырма берди эле. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол ТОсу иштелип чыга элек. Министерство тарабынан айтылып атат, 3800 бийиктикте көчкү жана башка жер кыртыштарын изилдеш керек дейт. Буга чейин 1 жылдан бери изилдеш керек эле. Бирок Дортранстын берген маалыматы боюнча Google'дан алып эле баягы жеринен барып көрбөй тааныш эмес да. Мен бул жерди бар өзүм баягы биринчи кесибим жолчу болгондуктан баягы бул жер баягы жолго ыңгайлаштырылган жер. Муну дагы убакыт өтүп атат. Тилек Кыдырмаевич, сиз уруксат берсеңиз, сиз могу Дор проектке тапшырма берсеңиздер, мунугу 1 июльдан баштап бардыгыбыз мынакей депутаттар, кесиптештер отпускага чыгабыз. Мен өз каражатыма ушул жердеги Дортранстагы экспедиционный бир команда түзүп берсеңиздер, мен өз каражатыма ошолор жеринен барып алып барып көрсөтүп, ошо бир тыянакка келейли. Ушул жол салганга болобу же салганга болбойбу деген бир тыянакка чыгарайлы. Анткени бүгүнкү күндө дагы мына мен Таласка барган сайын ошолдо аксакалдар кеңешинин бардык жергиликтүү адамдардын баягы биринчи эле талабы ушул Ашуу-Төр жолу болуп атат. Анткени өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына азыр дагы чектөөлөрдү киргизип койду туннелге. Элдер баягы убакыт менен кирип чыгышып атат. Бул туннелдин дагы баягы өзүнүн 60-жылдагы салынган мынакей бүгүнкү абалын көрүп атабыз да. Ошон үчүн бул альтернативдик жолду
башташыбыз керек деген элдин талабы болуп атат. Мага аны баарыңыздар интернет булактарынан баймабай көрүп атасыздар. Элдер мындай фонд ачабыз деген нерселерге барып атат да. Фонд ачып, ошол ТОздун өзүбүз эл өзү көтөрөлү деген сунуштарын айтып атат. Ошон үчүн урматтуу Тилек Кыдырмаевич, сиз ушул тапшырманы берсеңиз, мынагу июндун 8-неби 10-уна бир датаны белгилейли дагы. Ошол экспедицияны өзүм жетектеп, өзүм алып барып, бир күн болобу, 2 күн болобу, өз каражатыма мынагу эл үчүн, журт үчүн ушул жолду ачканга аракет кылайлы. Барып көрөйлү жеринен. Сиз айтып аткан, сизге берип аткан маалыматтар такпы, так эмеспи? Ошол жерден аныктап, ошол эксперттер аныктап берсин бизге. Биздин балдарыбыз даяр барганга. Биз деле ошол июль айына ошону пландап атканбыз. Буюрса, ошо менен чогуу сиз менен барып келгенге даяр. Сиз анда 8-не деп буйрук чыгарып бериңиз, ошол буйруктун негизинде биз иштейли. Барып келишет балдар. Рахмат сизге. Гүлшат Каноковна, сөз сизде. Рахмат, Мурат Жанышбекович. Тилек Кыдырмаевич, айтсаңыз, былтырдан бери жолду уже жатка деле билип калдыңыз болуш керек, Малисай Аксуу жолунчу. Анан быйыл планга кирди эле капиталдык салымдар боюнча башталбай турат. Geçпаңыз Гүлшат Каноковна, азыр бул башка маселе болчу, муну аяктап коелу. Анан жалпы республика боюнча ошол титулдук тизменин аткарылышын өтөбүз азыр. Мейли, рахмат. Азыр. Анда бул маселе боюнча сурооңуз барбы? Тилек Кыдырмаевич, ушул бул жолдун азыр айтып кетти Бактыбек Канович, чын эле баягы эффективность же кандай деп айтылат, пайдасы барбы жокпу, канча акча турат, ушул жөнүндө бир ошону бир чечим чыгарып, таянак чыгарып, азыр айтып кеткендей, жана июль айында экспедицияны кылып, бир жыйынтыкка чыгарып бериңиздер. Бактыбек Үсенович, сиз дагы сөзүңүз барбы? Тилек Кыдырмаевич, рахмат, Мурат Жанышбек. Тилек Кыдырмаевич, мен бир кат жолдодум эле. Элдин суранычы боюнчачы, Алай Каракулжа өзгөн жолу боюнчачы. Ошол боюнча эмне болду? Жана кийинки маселелерден ушунда карап сизге жооп берели азыр. Макул, хорошо. Жана немеден докладымда айтып кеткендей эле ошол барып ошо изилдеп туруп ошол жана жолду болсо жана жогоруда айтылып кеткен маселе боюнча карап чыгабыз ошол жактан. Баардыгын карап ошол жолдун пайдасы керек барбы жокпу деп ошол жактан өз көзүбүз менен көрүп да таянак чыгарып турган чечим чыгарабыз. Ооба. Бул Тилек Кыдырмаевич, бул жөнүндө көчмө жыйында да көтөрүлгөн, чечимге киргизилген. Андан кийин мына комитет жыйында дайыр каралган. Мына бүгүн да бир чечим кабыл алып коелу. Ошонун ишке аткарылышына буюрса жыйынтык чыгарып бериңиздер. Тактоо иретинде Бактыбек Канович, сизде сөз. Тилек Кыдырмаевич, бул ашуу төр боюнча да сизге ошол Талас элинен каттар түшкөн болуш керек эле. Мына менин колумда да турат. Президентке да кайрылуулар бар. Ошол Талас областынын элинин атынан президентке да кайрылыптыр да. Ошону да эске алып коюңуз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бул чечимге киргизип өзүнчө чечим кылып чыгарып коелу. Добуш берип коюңуздар, колдоп коюңуздар. Макул, каршы, калыс жок, бир добуштан кабыл алынды.